учурда Каркыра боюнча, дагы көптөгөн жерлер боюнча кол коюп бергендер бүт бардыгы мына кайрадан парламентке келип атышат, ошолор делечи. Ошолорду дагы кеч боло электе азыртадан ушу мадымарга кошуп тыкыр ошолорго иш козготуш керек. Ошолордун ишин караш керек. Эмнеге үчүн кол коюп берген? Алардын баарын элдик саткын деш керек да. Эл бузарлар элди кыргыз элин саткан деп, мындайча айтканда ошо Мадымаров ошолордун башчысы болот да. Бул мындайча айтканда бул акылга сыйбаган нерсе да. Сен үйүңө кирип алып, кайра сенден аренда алдым дегендей эле кеп да, мындайча айтканда. А ошол нерсени, ошондой схеманы атайлап кеңешип туруп жазалган нерсе бул. Бул сокур калыска барса деле, мындай 5-класстын баласы деле мындай аң сезими кичине жетилип калган нерсе, ушул эле нерсени айтат. Анткени буга көп деле мээнин кереги жок да. Анткени өзүңдүн жериңе өзүң кантип аренда беришиң керек. Учурда Адахан Мадымаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу сурак берүүдө. Сөз болуп жаткан 270 метр жер Баткендеги Көкташ айылында жайгашып, 4 көчө деген ат менен белгилүү. Кытайлар Баткенден Лейлекке жол сала баштаганда, Испанияга жол салганда, жол салып келип ошол Көкташка келип, Көкташтан өтүп Сайга келгенде тажиктер анан чыр чыгарганда бул биздин жерибиз деп. Эмесе Сайда эч нерсе жок. Секретарь Совет Безопасности Мадымаров бал ошол жерде бул тажиктин жери. Биз 49 жылга арендага алабыз деген меморандумга кол койгонда. Ошо кол койгондон күндөн тартып жанагы Сайды жокор жакта 3 километр жерде Мачай айылы өздөштүрүп, миңдеген үй бүлө огород кылып там салып алды да. Муну узундугу 3 километрди. Теги головной Теги Мачай айылынын маңдайында. Мачай жогору турат, Сайга түшсөң головной турат жанында. Анан ошо головнойго чейин барды да. Отменить этип салбады да протокол. Саясаттануучу Актан Ажымамбетов Мадымаров бул протокол күчкө ээ эмес дегени менен тажик тарап ошол документти бетке кармап жаткандыгы анык экендигине токтолду. Мадымаров бул протокол менен талаштуу жерди коңшулардыкы деген үмүт берип койгондугун белгилейт. Мүмкүн ошол Коопсуздук кеңешинде убагында шпиондор кирип алганбы, кайдан билебиз? Мисал үчүн, бирөөнүн атайын тапшырмасы менен кылганбы? Кандай акысы бар бирөөнүн жерин 1 метр жерди азыр, агоротуңан 1 метр жерди бирөөнүн талашып көрчү азыр. Азыр Кыргызстанда жашап турганда бербейт да, мисал үчүн. Атигилерге деген чоң кызматтагы улуттук жанагындай Коопсуздук кеңешинин төрагасы протокол менен кылып берип атса, алар ошону документ кылып кармай берет эми. Сен үйүңө кирип алып, кайра сенден аренда алдым дегендей эле кеп да, мындайча айтканда. Ошол нерсени, ошондой схеманы атайлап кеңешип туруп жазалган нерсе бул. Мадымаров болсо ушул протоколго кол коюусу менен сыймыктанаарын айтып жүрөт. Ал жол жок мезгилинде кандай болгон? 1 килограмм күрүч алып баратасыңбы, чай алып баратасыңбы, сабыз алып баратасыңбы, токтотуп алып, кыз келиндердин баарын чечиндирип, палатканы тигип алып, айтып атпаймынбы? 2 жолу бар. Же дипломатия менен чечесиң, же согушасың. Биз ошол бизден эстүү муун келгенче силер биздики деп аткан жерди биз кармайбыз. Биздики деп аткан жерди силердикин биз кармайбыз деп ушул келишимге барган. Баткен облусунун жергиликтүү тургундары Мадымаровдун бул пикирине нааразы болуп чыгышканы тууралуу социалдык тармактарда тасмалар тарады. Жашаган элдин баягы аялдарын, кыздарын жылаңач чечиндирип деген сөзгө биз аяк кыжырландык да, биздин основной эркектердин, жигиттердин намысына тийип кетти да, биз туура айтасыз. Кыздар ушундай кылып аткан жерде дагы булар унчукпай туруп берди. Мен барып чечип койдум деп атпайбы? Мен ал киши келген убакта ал жер бул жол чечилген эле, чечилип бүткөн эле. Мадымаров жана келип протоколго кол койгон мезгилде ал убакта бул жол ачык болчу. Эч кандай пост деген нерсе жок эле. Тажиктер деле жок болчу. Анан бул айтып атпайбы? Мен ушинтип койдум дагы, анан кийин кыскасы мен чечип койдум. Кыскасы деген мани бул туура эмес айтып койгондон учу кыргыздын эле жери болгон ал. Анын талаш турган жери деле жок. Азыр Мадымаров айтып атат, мен туура кылганмын ошол убакта деп. Бирок эч кандай туура болгон эмес. Анткени кичине тополоң болсо билесиңер да, өзүңөр бараңар да эмне барып сразу 4 көчөгө барат элек. Ал биздин жер эле. Ошондойбу? Кимин барып көчө биздики. Анан Мадымаров 9 жылга аренда калгандан кийин бара албай калды. Ошондойбу? Туура. Эми текшерген кыздарды текшерген дегени баягы элдер жергиликтүү кууп жибергенче паспортторун постоянно эмес, кээде текшеришкен да, эл аз болуп калгандачы. Бирок баягы чечиндирип мындай көркөм сүйлөштүн кереги жок да. Туура. Бул ашыкча сөз.
Просто документтерин сураган. Бирок документ болбосо эле коюп жүргөн. Анткени ал жер кыргыздарды кылган, просто алар баягы үстөмдүк кылып эле келип туруп калышкан да. Бирок элдер все равно ал жерден кууп ийген. Жергиликтүү элдин Мадымаровго карата айтып жаткан сын пикирлеринде негиз бар дейт Ажымамбетов. Айтымында маселе тиешелүү органдар тарабынан тыкыр иликтенип, укуктук баа берилиши зарыл. Учурда Каркыра боюнча, дагы көптөгөн жерлер боюнча кол коюп бергендер бүт бардыгы мына кайрадан парламентке келип атышат, ошолорду элечи. Ошолорду дагы кеч боло электе азыртадан ушу Мадымаровго кошуп, эми ошолорго иш козготуш керек. Ошолордун ишин караш керек. Эмнеге үчүн кол коюп берген? Муну менен катар ал чуу жараткан документ жогорку кеңеште да каралып, тажик тарапка өлкөнүн так позициясы айтылуусу зарыл экендигин белгилейт. Коопсуздук кеңешинин төрагасы болуп атпады беле? Менин оюм боюнча, мен ушуну азыр ушундай айтат элем, ошол кеңешти кооптуу кеңеш болуптур да. Ошо кыргыз эл үчүн аябай кооптуу кеңеш болгон экен. Ошо кооптуу кеңештин ишин терстириш керек экен. Себеби бул кызматтык абалдан пайдаланылды деп эле айтсак болот. Ошол жанагы Жакөрүктүн жанында жашаган калк ушу турган баары. Кимдин эмесин чечиндирди, мисалы ата энесини же кызыны же аялын жалган. Кимди чечиндирди? Эч кимди чечиндирген жок. Биз калп эле бул сөзү чечиндирди делген. Просто биздин кыжырыбызды кайнатып атат. Биздин талабыбыз Мадымаров тиги айткан сөзгө жооп берсин, жана тиги кол койгону үчүн ал мыйзам чегинде жооп берсин. Маселе боюнча укук коргоо органдарынын сурагы уланууда. Мадымаров 19 январда башкы прокуратурага 4-чү жолу чакырылып, Азимбек Бекназаров менен беттештирилди. Бекназаровда буга чейин бул протоколду иликтегендигин, бир канча кыргыз жерлеринин коңшу өлкөлөргө өткөндүгү тууралуу документтерде Мадымаровдун колу тургандыгын айтып келген. Мадымаров ошол жерди берип койгон болсо, ошол убагында мындай болуп атат да, ал коопсуздук кеңешинин төрагасы болуп атпады беле? Менин оюм боюнча, мен ушуну азыр ушундай айтат элем, ошол кеңешти кооптуу кеңеш болуптур да. Ошо кыргыз эл үчүн аябай кооптуу кеңеш болгон экен. Ошо кооптуу кеңештин ишин терстириш керек экен. Себеби бул кызматтык абалдан пайдаланылды деп эле айтсак болот. Жөн эле мындай эле бир эле адам берип коюп турганы. Керек болсо ар бир кыргыздын жараны менен кеңешиш керек болчу. Ошол жер анткени биздин ата-бабаларыбыз ошол үчүн кан жанын берип, ошол 1 метр жер үчүн ошол жанын берип бизге алып берген жерлер да. Муну мындайча айтканда кызматтык абалдан жалгыз эле пайдаланды десе болот да. Эми бир кезде ушундай эле болуп калбады эле, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү тергилем деп. Керек болсо бүт тиги жогорку кеңеште ар кайсы фракциялар жумуштарды, айыл өкмөттөрүн бөлүштүрүп алчу эмес беле? Министр МВД тиги зам министрди жумуштан бошотсо, мен сага баш ийбейм, мен өзүм фракцияда атам бар, мен ошол койгон дегендей элечи. Анан убагында ушул бийлик ушул бойдон калат, баарыбыз түшпөс хан болдук деген да. Кудайды элди эске алган жок да. Ошол элдин назарынан калып, Кудай таалам азыр ушундай кылып айландырып отуруп, мына башына келип атат. Ушуну бул бардыгына сабак болуш керек. Билбейт, көрбөйт деп уур кылба, укпайт деп ушак айтпа деген ушулда. Азыр 40 жылда эмес, мынакей 40 күндө билине турган болуп калды азыр. Кыңыр иштин баарычы. Ошон үчүн муну жана карапайым эл ошол жерде келип туура айтып атат. Анткени ошолор чоңой ошол жерде өскөн да. Ошолор ата теги ошол жерде мал жайган, ошол жерден өткөн, ошолор билет анан. Ошол жердин жашаган элинде калпы чыгылып аткандан кийин буларга не деп айтса болот билбейм да. Мына мисалы үчүн бизде момундай бир түшүнүк бар да, жана уруучулук деген бар да. Же жердешчилик деген. Biz ошону шайлоодо анан же болбосо коррупция кылып камалып калса, ошондо эле пайдаланып калышты да. Кокуй биздин баланы камап койду, кокуй биздин жердеш экен деп ал күнөө кетирип атса да ошондой да. Биз ошо коопсуздук кеңеш болобу, улуттук кеңеш болобу, улуттук коопсуздук болобу, ошол жерге мурун биздин ата-бабалар кандайчы эле ата тегин тактап, бул ким? Бул кайдан келген? А мүмкүн ошол коопсуздук кеңешине убагында шпиондор кирип алганбы, кайдан билебиз? Мисалы үчүн, бирөөнүн атайын тапшырмасы менен кылганбы? Кандай акысы бар? 1 метр жерди азыр, агыротуңан 1 метр жерди бирөөнүн талашып көрчү азыр. Азыр Кыргызстанда жашап турганда бербейт да, мисалы үчүн. Атигилерге деген чоң кызматтагы улуттук жанагындай коопсуздук кеңешинин төрагасы протокол менен кылып берип атса, алар ошону документ кылып кармай берет эми. Ошон үчүн азыр элдик бийликти эмне болсо дагы биз сактап турушубуз керек. Мына акырындык менен оңолуп келатат. Мен ушу өзүм ошо шайлоого чыкканда айттым эле, мына депутаттарды кыскартып, айлыктарын кыскартып, 60 депутат баккыча 600 кыргызды багат экенбиз деп. Ошол нерселердин баары болуп келатат. Керек болсо бизге керек болсо бир 44 эле депутат жеткидей болот экен да. Мына көргөзүп койбоду. Анча-мынча оппозиция болгондор ушу Казакстанга барып, өзүбүздүн милдетибизди жанагы жазылган өзүбүздүн келишимди аткарып коелу десе, ошол жерде бир чоң бир маселе чыгарышып, эмнени гана кылышкан жок. Ошон үчүн биз
ошо элдик бийликти гана бекем сактап калышыбыз керек. Эгерде мындан кете турган болсок, анда бүттү, биздин келечегибиз кайра туман болот.